Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Так, саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы жандуу заттарды туюндурган сөздөр деп аталат. Аны эмесе бүгүнкү сабакта эмнени өтөбүз жана кандай максаттар менен ишке ашырабыз бүгүнкү сабакта. Биринчи, кыргыз тилинде зат атооч сөз түркүнө эмнени билебиз? Жандуу заттарга кандай суроо бериш керек экендиги жөнүндө маалымат алабыз. Жомокту угуу менен жомоктун ичинен жандуу заттарды таба алабыз. Ар бир максатты ишке ашыруу үчүн көнүгүчтери жана сүрөттөр кетет. Аны эмесе жандуу заттарды эмнени айтабыз балдар? Буга чейин силер билесиңер, сөз түркүмдөр жөнүндө маалымат алгансыңар. Кыргыз тилинде кандай сөз түркүмү бар экен билесиңер да? Зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш деген сөз түркүмдөрү бар болчу. Бүгүн биз ошол сөз түркүмүнүн ичинен зат атооч кандай суроолорго жооп берерин билгенбиз. Буга чейин ким эмне деген, кимдер эмнелер деген суроо. Ал эми анын майда бөлүкчөлөрүнө кире турган болсок, ал жерде жандуу заттарга, адамдарга жана жан жаныбарларга кире турган адамдарга ким деген суроо, ал эми жан жаныбарларга эмне деген суроо берилет. Буну силер аябагандай айырмалап алышыңар керек, себеби орус тилинде биздин орус тилинде жандуу заттар деп мисалы кыргыз тилинде бир гана ким деген суроону адамдарга бере турган болсок, ал эми орус тилинде андай эмес. Орус тилинде ким деген суроону жан жаныбарларга да бере берет. А кыргыз тилинде жан жаныбарларга эмне деген суроо берилет. Анда эмесе көңүл бурабыз балдар. Бул сүрөттөн биз кимди көрүп турабыз? Кимди көрдүк? Кимди көрүп атасыңар балдар? Туура, Азаматты көрүп атабыз. Балага биз ким деген суроо беребиз балдар. Көрүп атасыңарбы? Ким? Бала. Асан мектепке баратат. Бул жерден байкайгыла балдар. Ким? Асан. Адамдын атын да билиш үчүн биз сөздүн болгон заты ким деген суроосун берүү менен Асан ким? Бала. Асан мектепке барсын. Сразу силерге эмнесин бердим, сүйлөм түздүк. Өз алдыңарча да эгер кааласаңар жандуу заттарды качтырып сүйлөм түзөм десеңер түзсөңөр болот. Андан кийин ким? Кана карагыла. Кимди көрүп атабыз сүрөттөн. Сүрөттөн биз колуна китеп алган, дептер алган кызды көрүп атабыз. Ким? Кыз. Бул жерде кыздын ордуна ким? Окуучу болуп калышы мүмкүн, эми карагыла. Айназик жакшы окуйт. Айназикке деле биз эмне кылат экенбиз? Ким? Айназик жандуу зат, заттын атын белгисип жатат. Ким? Кыз. Азаматсыңар, бул жерге ким? Окуучу деп да койсок болот, Эми бул жерден биз бир нече сүрөттү көрүп атабыз. Жанагы сүрөттөн айырмаланып, мисалы карагыла. Ата, апа, атасы, апасы, баласы, кызы. Булардын бардыгы ким деген суроо берсек, анда туура эмес болот. Биз булар көп адамды көрүп тургандыктан бул жерден биз көптүктүн ларым жүйөсүн колдонуу менен кимдер деген суроо беребиз. Кимдер? Үй бүлөлөр. Биз үй бүлө деп койдук, үй бүлөлөр деп айтсак болот. Үй бүлө деген туура. Бул бактылуу үй бүлө. Эми сүрөткө көңүл бурабыз. Эмне? Өзү эле келип чыкты. Эмне? Ит. Бул жандуу зат.
Бул жаныбар, жандуу зат. Бирок бул жаныбарларга кирет. Эмне? Ит? Ит адамдын досу. Эмне? Баарыбыз аябай жакшы көрөбүз, буну. Эмне? Карагылачы. Эмне? Таптыңарбы, балдар? Эгер тапкан болсоңор азаматсыңар. Эмне экен бул, балдар? Бул мышык. Эмне? Мышык. Эми ушуга сүйлөнүп түзүп көргүлөчү. Кана кандай үй жаныбарларын силер жакшы көрөсүңөр? Кандай кылып сүйлөнүп түзсөк болот? Мышык бул үй жаныбары. Буну баарыбыз билишибиз керек, Азаматсыңар. Бул жерден карагыла, балдар. Эмнени көрүп атабыз? Үй жаныбарларын көрүп атабыз бул жерден. Мынакей. Баарын айтып кетсек болот. Биз азыр эле кайсы жаныбарлар менен тааныштык? Ит. Эмне? Ит. Эмне? Мышык. Эмне? Ат. Эмне? Уй. Эмне? Эчки. Эмне? Кой. Ошондой эле бул жерде үй канаттуулары да бар экен, балдар, карагыла. Эмне? Тоок. Эмне? Өрдөк. Эмне? Жөжө. Булардын баарына эгерде жалгыздан тура турган болсо, биз жана эмне ит, эмне мышык көптүк эмнелер. Кандай, балдар, ушуга сүйлөнүп түзүп көрөйүчү. Эмнелер? Үй жаныбарлары. Кандай кылып сүйлөнүп түзүп алсак болот буларга? Үй жаныбарлар дегенге. Ар бир өзүңөр жакшы көргөн жаныбарларга өз алдыңарча сүйлөнүп түзсөңөр болот. Мисалы, жылкы. Ат деп коебуз. Мен чоң атамдын үйүнө барганда атка миндим. Уй бизге эмне берет? Сүт берет. Мага мышык аябай жагат. Кой жоош жаныбар. Мага үй канаттуусунан тоок жагат. Мага үй канаттуусунан жөжө жагат. Тооктун баласы мынакей жөжө болот. Мына ушундай кылып өзүңөр каалагандай эмне кылсаңар, сүйлөнүп түзсөңөр болот экен, балдар. Мына үй жаныбарлары короодо багылат. Биз буну токойдо бага албайбыз, булар адамдын камкордугунда болот. Адамдар буну карашат, балдар. Эмнелерди көрүп атабыз булардын баардыгын? Карагыла. Биз буларды үй жаныбар деп айта алабызбы, балдар? Жок, балдар, буларды биз үй жаныбары деп айта албайбыз. Анткени булар кайда жашайт? Токойдо жашайт. Эмнени көрүп атабыз? Бул эмне? Бул кандай суроо беребиз? Бул эмне? Кана өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Бул пил. Бул тыйынчычкан. Бул жолборс. Бул арстан. Бул элик. Булардын баардыгы кайда жашайт? Акыра. Буларды биз токойдо жашайт. Буларды биз кайдан көрсөк болот? Буларды биз зоопарктан көрөбүз, сырктан көрөбүз. Булар жандуу жаныбарлар. Эмне деген суроо берилет дагы? Анан эмне кылат экен? Булар токойдо жашайт экен. Буларда эмне кылат экен? Адамдар бага албайт. Анткени булар эмне? Жапайы жаныбарлар болуп эсептелинет, балдар. Буну силер сөз түрдө эмне кылышыңар керек? Билишиңер керек. Буларга да биз кандай суроо берет экенбиз? Эмне деген суроо беребиз. Эми мен силерге өткөн сабакта көмөчнан жөнүндө окуп бергем. Азыр ошол көмөчнанды эмне кылам? Улантабыз анан ары. Анан көмөчнанды окуп отурганда жандуу зат бар бекен бул жерде. Жандуу затка кандай суроо беребиз? Ошого көңүл буруп отургула, жөн эле уккан болбойт. Томолонуп бара жасалынан аюу чыгат. Балдарды тебелеп тепсеп, көмөч, көмөч, мен сени жейм. Кайдан сага мени жемек майтаман. Андан көрө мен ырымды уксаң,
Көмөчтүн ырына аюу кулак төшөйт. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, мен коёндон кетип калам, мен карышкырдан кетип калам, сенден аюу оңой эле кетип калам. Көмөч андан ары томолонуп кетет. Аюу анын артынан карап кала берет. Томолонуп бара жасалынан түлкү чыгат. Саламатсыңбы, көмөч? Сен кандай татынакайсың? Кандай кыпкызылсың? Аны мактаган түлкү ырдай баштайт. Түлкү болсо угуп жатып, акырын гана жакындай берет. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, мен коёндон кетип калам, мен карышкырдан кетип калам, мен аюудан кетип калам, сенден түлкү оңой эле кетип калам. Сонун экен, деди түлкү. Бирок мен карып калдым. Кулагым жакшы укпайт. Мени мурдумдун учуна отуруп алып, дагы ырдап берчи, айланайын. Анан ырын мактаган үчүн андан бетер кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып ырдай баштайт. Мен көмөч, түлкү болсо аны ап деп жеп койду. Балдар, эмнени көрдүк, биз? Жомокту уктуңар да, балдар? Жомок кандай болду? Эми силерге суроо. Жомок эмне жөнүндө болду? Жомок эмне жөнүндө болду? Жандуу зат кетип атат бул жерде. Жомок, көмөч, нан жөнүндө болду. Анан кийин жандуу заттар кайсыларга кезикти? Кайсыларга, эмнелерге кезикти, кара? Аюуга кезикти, балдар. Аюуга кезикти. Анан кимге кезикти? Анан мурун коёнго кезиккен, карышкырга кезиккен. Эмнеге кезикти? Түлкүгө кезикти. Булар эмнелер экен? Жандуу заттар экен. Түлкү эмне кылып койду? Көмөчнан кимден, эмнелерден качты? Көмөчнан кимден? Кимдерден качты? Кемпир чалдан качты. Эмнелерден качты? Коёндон качты, карышкырдан качты, аюудан качты дагы, түлкүдөн эмне кылды? Кача алган жок, Көмөчнан эмне жеп койду? Кана, балдар? Көмөчнанды эмне жеп койду? Көмөчнанды түлкү жеп койду, балдар. Карагыла, түлкү кантип жеп койду? Түлкү кантип жеп койду? Түлкү мен карыгам дейт, Мен карып калгандыктан дейт. Эмне кыла албай койдум дейт. Сен ырыңды жакшы уга албай койдум дейт. Ошол себептен эмне болуп калдым дейт. Уга албай калдым дейт. Ошол себептен ошол ырыңды дейт, кайра эмне кылып койчу дейт. Мага ырдап берчи дейт. Кайра ырдап бер деп атат. Эми кайра башынан жомок эмне кантип башталды эле, ошого көңүл бурабыз, балдар. Жомок кантип башталды эле? Жомок кантип башталды? Жомок кемпир чал эмне жасады? Кемпир чал көмөч нан жасады. Көмөч нан жасалгандан кийин эмне болду? Көмөч нан жасалгандан кийин көмөч нан эмне болуп кетти? Кемпир чалдан терезесинен качып кетти. Анан
Качып кеткенен кимге жолукту? Кимге жолугуп калды? Эстегилечи балдар? Кимге жолугуп калды? Туура, коёнго жолукту, Эми карагыла. Бул жерде аябай ырдап атат. Мен көмөчмүн. Кампадан шыпырылгам. Кана көңүл бурабыз. Кампадан шыпырым. Кампа деген эмне эле? Кампа деп эмнени айтабыз? Кампа деп жанагы биз нан жасалганга чейин, көмөч нандар жасалганга чейин атайын буудай болот. Атайын буудайды ошо кампага алып келип эмне кылышат балдар? Төгүшөт. Мына ошол кампадан эмне кылып кетти? Шыпырылып, эң калдыктарын алып келген болчу. Мына ошол кычыктардан ырына көңүл бургула балдар. Кычыктардан кырылгам дейт. Кампада бүт буудайды алып кеткенден кийин бул жанагы бир кычыктар болот го, түйүндө калып калган, ошолдон кырылып, анан эмне менен жуурулуптур? Анан ун болгон экен бул. Анан ундан кийин каймак менен жуурулуп жасалган экен. Анан кайда бышырылган экен? Меш деген эмне? Меч деген кадимки эле нан бышылган печка. Кыргыздарда меш деп коет. Меште бышырылган экен. Ошондо нандын бул жерде ыры менен, өзүнүн ыры менен нандын кантип жасалышы жөнүндө сөз кылып атат. Жандуу зат, көмөч жандуу зат болуп атат дагы, кантип бышырылгандыгын айтып жатат. Биринчи нан жасалыш үчүн эмне кылыш керек экен? Дыйкан буудай эгет экен, анан кампага аны төгөт экен, анан кампадан тегирменге унду буудайды салат дагы ун кылып чыгарып, андан кийин адамдар эмне кылат экен? Каймак май менен жууруп, анан эмне кылат экен? Мешке салып, нан кылып жасайт экен. Көрүңөр, бул өзүнүн кантип жасарылып, каяктан келгендиги жөнүндө айтып берип жатат. Терезеде муздатылгам. Мен абышкадан кетип калам. Мен кемпирден кетип калам. Мен коёндон кетип калам. Мен карышкырдан кетип калам. Сенден оңой эле кетип калам деп атат. Бул жерде канча жандуу зат турат? Абышка, кемпир дегенге кандай суроо беребиз балдар? Абышка, кемпир дегенге биз ким деген суроо беребиз. Анткени бул адам. Ал эми коён, карышкыр, аю, түлкү дегенге биз кандай суроо беребиз? Көмөч дегенге эмне деген суроо беребиз. Буларда жандуу зат, бирок жан жаныбарларга кыргыз тилинде эмне деген суроо берилет. Аны сөз түрдө эмне кылышыңар керек? Билишиңер керек. Ошондо көмөч нанды окуп атканда жөн эле угуп койбостон, ошол көмөч нан кантип жасалгандыгын айтып берип атканына маани бергиле. А бул жерде түлкү, мисалы канча коён, карышкыр аюудан качып кетти, а түлкү аны кантип жеп койду? Түлкүнү эмне дейт? Жан жаныбарлардын арасынан кул түлкү дейт, Түлкү өзүнүн куулугу менен көмөчтү алдап койду дагы эмне кылды? Жеп койду. Ал кантип алдады? Себеби мисалы коён, карышкыр, аюудан көмөчтөн ырдап эле тоголонуп качып кеткен да. А бул жерде түлкү анын көмөч нандын ырын аябагандай куунт коюп укту дагы, анан эмне кылды? Мен карып калгам, мен сени жакшы эмне ырыңды уккан жокмун, кел жаныма жакын кел деп кулагынын жанына жакын алып келди дагы апетип жеп койду. Түшүндүңөр болуш керек деп ойлойм. Бул аябагандай кызыктуу жок.